Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттин балансына кайтарган жерлердин бири Бишкек шаарындагы Тыналиев көчөсүндө жайгашкан мына ушул жер. Бул жердин жалпы аянты 2,5 гектарды түзөт. Бул жерди алгандан кийин ээси оор жүк ташуучу автоунааларды жана жеңил машиналарды токтотуучу жай кылган. Бул жерге кирүү үчүн 20 сомду түзөт. Бул аянтты мамлекеттин балансына кайтаруу үчүн атайын кызматтын өкүлдөрү иш-чараларды жүргүзгөн. Анын негизинде жерди убагында 5 эсе арзан сатып алган ээси өз ыктыяры менен мамлекеттин балансына кайтарып берген. УКМК таркаткан маалыматка таянсак, бул жер бир убактары орто мектепти долбоорлоо жана куруу үчүн убактылуу пайдаланууга берилген экен. Бирок мэриянын кызматкерлери менен алдын ала макулдашуудан кийин 2011-жылы аукцион аркылуу 340 000 АКШ долларына жеке менчикке алынган. Аталган участоктон ошол кездеги базар баасы 2 миллион АКШ долларын түзгөн. Анын үстүнө жер тилкесинин баштапкы багыты социалдык мааниге ээ экенине карабай, соода борбору бар көп кабаттуу турак жай комплексин куруу үчүн өзгөртүлгөнү белгилүү болду. Бул муниципалдык жер участогун төмөндөтүлгөн нарк менен жеке менчикке чыгарган адамдардын ысымы да жакында ачыкталышы мүмкүн. Учурда буга тиешеси бар кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК тарабынан жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош облусунун Жаңы Ноокат айыл аймагындагы баасы дерлик 1,5 миллиард сомго чапчыган 41 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылып турат. Айыл Чарба багытындагы бул жерлерди Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын айрым кызмат адамдары тиешелүү трансформациялоо иштерин жүргүзбөстөн жергиликтүү калкка жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз берип жиберишкени аныкталган. Бул иш боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бир катар кызмат адамдары кармалган. Өзгөчө ирүү өлчөмдө зыян келтирип, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылганы кабарланды. Канчалаган гектар жерлер мыйзамсыз менчиктештирилип кеткени биринин артынан бири ачыкталып жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жеке колдорго ар кандай жолдор менен өтүп кеткен мыйзамсыз мүлктөрдү мамлекетке кайтаруунун аракетинде. Ош облусунун Өзгөр районундагы дерлик 1,5 миллиард сомдук 5 гектар базар мамлекетке кайтарылды. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Аксай районунун Кербен шаарындагы 23 миллион сомдук борбордук базар да мэрияга берилди. Келишим бүткөнүнө карабай жеке жак соода жайын иштетип мыйзамсыз пайдаланып келген. Бүгүнкү күндө шаардык мэрияга иштеп атат. Бир ай болуп калды. Бир айдын ичинде бизге 150 000 акча биздин өздүк эсебибизге түштү. Эң ири базарлардын бири Оштогу Кара Суу базары да толугу менен мамлекетке өтөрүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жылдын башында билдирген эле. Ал базар турган жерге соода борборлору салына турганын кабарлаган. Эч кандай менчик ээлери мурда ээлеп алган, кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде бардыгын тартипке салабыз. Ал жерлердин бардыгы мамлекетке кайтарылат. Элге керектүү чоң-чоңундай соода борборлор түзүлөт. Анан баягы 2 сотук, 3 сотук, 5 сотуктан кызыл китеби барларга ошол соода борборлордун ичинен керектүү силерге жерлерди бөлүп беребиз. Менчик катары бөлүп беребиз. Мунун бардыгын мамлекет жасайт. Мамлекет колунан келет. Мамлекет күчүнө бутуна туруп калды азыр. Соода борборлорунун курулушу башталган 2 жылда толугу менен бүтөөрү айтылган. Кара Суу шаарынын мэриясы жолдорду иретке келтирип жатканын айтышат. Мамлекетке өткөн жерлерине бүгүнкү күндө алгачкылардан болушу 3 кабаттуу соода түйүнү түшүп, ал жерде элдерге ыңгайлуу шарт түзүлүп, квадрат метрин 250 сомдон болуп, ошол жерде ишкерлерге толук 3 кабат ишке берилди бүгүнкү күндө. Ал эми калган жерине бүгүнкү ошо котловандар казылып, жер пайлары казылып, ошо мамлекет тарабынан ошо базар салына турган болуп, ошо курулуш иштери жүрүп атат бүгүнкү. Мамлекетке өткөнү базарда соодагерлер үчүн шарт жакшырган. Жамгыр жааганда тамчаккан чатыры алмаштырылганы белгилүү болду. Крышадан тамчы өтчү. Тазиктерди коюп, сулар төгүнү тамчы крышаны өзгөртүп берди, жакшынак кылып жаап берди. Оңдолуулар болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Илгери берлерде жүрүү болбойт эле. Эмнелер зонтиктер коюлуп, ойдум чукур болуп, эмнелерде элдер кыйналчу да. Пробка болуп, арабалар өтөт эле нары бери. Азыр арабалар кирбейт, мына жакшы болуп, мына колдорубуз брусчатка болду. Белгилей кетсек, мамлекетке алынган жерлер жергиликтүү бюджетти колдоо жана шаарды көрктөндүрүү максатында тиешелүү мэриянын балансына өткөрүлүп берилүүдө.
Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 2 жыл мурда Кабар маалымат агенттигине маек берип, байларга мыйзамсыз берилген жерлер мамлекеттин менчигине кайтарыларын билдирген. Ал жерлерге кичи райондорду куруп, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу батирлер 20-25 жылга элге берилерин айтканы бар. Бул албетте турак жай алууну көздөгөндөр үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы.